Үстүбүздөгү жылдын 29-апрелинде Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин кичи жыйындар залында окуу жайдын 90 жылдыгына арналган тилдерди изилдөө жана тил дисциплиналарын көп тилдүү шарттарда окутуу аттуу эл аралык конференция болуп өттү. Бул иш-чара тилдерди мектептерде жана жогорку окуу жайларында туура окутуу жана өнүктүрүү максатында уюштурулуп, бир нече тил илимдеринин өкүлдөрү менен студенттер катышты. Көп тилдүү маселеге көңүл буруп атабыз да. Анткени барыңыздарга белгилүү, азыркы балдар, силер, студенттер, окутуучулар Z мууну болуп калды, Y мууну болуп калды. Анан окутуучулар, мугалимдер кыргыз тили гана эмес, расмий орус тилин дагы жакшы өздөштүрүп билиш керек. Чет тилин да билиш керек. Жаңы муундагы балдар болсо, ааламдашуу процессинде, глобализация процессинде 3 тилди билүү бул шарт. Мына ушул эл аралык конференция ошого арналган. Илимий практикалык конференциянын жүрүшүндө темага байланыштуу докладдар окулуп, тилди окутуудагы маселелер талкууланды. Тилди өнүктүрүүдө окуучуларга, студенттерге туура окутуу жана алардын өздөштүрүүсүн баалоо негизги максат болуп саналат. Болуп өткөн иш-чаранын негизинде тилди үйрөнүүгө жаңы ыкмалар сунушталып, алардын үстүнөн иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Чет тилдерди үйрөнүү эне тилди байытат, аны ачык, даана, ийкемдүү, көркөм кылат демекчи, бүгүнкү конференцияда тилдерди окуп үйрөнүү маанилүү экендиги баса белгиленди. Акынбекова Койсон, Мажинова Айзирек, Талантбек уулу Нурболот, Эргешбекова Керемет, Баласагын ТВ.